урматтуу аткаруу бийлиги айрыкча мына биздин ички иштер министри Улам Омоконовичке шаардын мэри, мен айтып коеюн, Бишкек шаарынын мэрине биздин шаардын тургундарынан абдан чоң тынчсыздануулар болуп атат. Бул кайсы маселе? Жана скутерлер менен мопеддер боюнча ушунчалык авариялык абалдарды жолдорду каттатып, адам өлүмүнө чейин барып атат. Бүт жаш балдар, өспүрүмдөр, 14, 15, 16 жаштагылар ушунун бардыгын иретке келтириш керек тез арада. Керек болсо үндөрүн жогорулатып, шаардыктардын түн уйкусун бузуп атышат. Анан кийин булар жол кыймылын абдан мындай орой бузуп атышат. Мына көптөгөн өлкөлөрдө булардын бардыгына катуу чаралар, катуу талаптар бар экен. Булар же атайын номер болбосо камераларга да түшпөйт экен. Булар права да албайт экен укук айдаганга. Андыктан буну иретке келтириш керек сөзсүз түрдө. Эмесе бул маселенин үстүндө шаардыктардын маселеси аябай көп болот. Айрыкча айдоочулардан чоң ушундай талаптар болуп атат. Биз байкабай калып атабыз, тияктан бияктан чыга калышат дейт. А уруп кеткен айдоочу күнөөлүү. Андыктан ушул маселени урматтуу Улан Омоконович өзүңүз колго алыңыз. Шаардын мэри дагы Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев мырзалар бул боюнча катуу иштеңиздер.